15 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Атым Нурбаяз, саламатсыздарбы? Президент Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыровду кызматтан алды. Аны кызматтан бошотуунун себебин президенттин басма сөз кызматы ачыктаган жок. Абдыкадыров президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 2023-жылдын ноябрында дайындалган. Ага чейин Абдыкадыров Бишкектин мэри болуп турган. Кемпир Абат иши сот отуруму адвокаттарсыз өттү. Иш боюнча айыпталып жаткандардын бири саясатчы Раушан Жээнбеков 14 февралда сот отуруму алардын адвокаттарынын катышуусу жок өткөнүн билдирди. Анын айтымында судья отурумду алардын жактоочуларын күтпөй баштаган. Иштин дагы бир фигуранты Азимбек Бекназаров мындай соттун чечимин тааныбай турушканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкерлери издөөдө жүргөн бажы кызматынын жетекчисинин экс орун басары Райымбек Матраимовдун үйүнө мөөрө басышты. Бул тууралуу Азаттык басылмасы жазды. Маалыматка ылайык Матраимовдун Ош шаарындагы үйү Субханалиев көчөсүндө жайгашкан. Ошондой эле Азаттык айрым булактарга таянып, Оштогу Матраимовго таандыктелген Жамби бизнес борборунун ишин жандантканын маалымдады. Атайын кызмат бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Азыр бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кайда экени белгисиз. Өткөн жылдын этегинде анын өлкөдөн чыгып Дубайга учуп кеткени кабарланган. Ал эми 26 январда экс бажы кызматкерине кылмыш иши козголуп издөө жарыяланган. Ал кызматтык кылмыштын белгилери жок болгон учурда мажбурлап кармалган адамдын жүрүү эркиндигин чектөөгө көмөктөшүү беренеси боюнча шектелип жатат. Кийинчерээк УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек жана Ош шаарларында Матраимовдун 80 миллион долларлык мүлкү конфискацияланган. Көп өтпөй УКМК 3 миллиард 98 миллион 134 миң сомдук мүлкү мамлекетке өткөрүлгөнүн кабарлаган. Ташиев буга чейин Матраимовдун бардык мүлкү мамлекетке алынарын айткан. Ошондой эле УКМКнын башчысынын айтымында өлкөдө Матраимовдун кадрларынын мамлекеттик органдарды тазалоо жүрүп жатат. Райымбек Матраимов 2015-жылдан 2017 жылга чейин бажы кызматынын төрагасынын орун басары болгон. Ал бажы түзүмдөрүндө 10 жылдан ашык иштеген. Бул аралыкта ал Кытай ишкер Хабибул Абдыкадырдын көмүскө кланы менен бирге коррупциялык схеманы жолго койгон. Бул тууралуу 2020-жылы Клоп, Азаттык жана ОССРПнин журналисттери бажыдагы коррупциялык схемалар тууралуу иликтөөсүн айтып беришкен. 2021-жылдын башында 1-Май райондук соту Матраимовду коррупцияга күнөөлүү деп таап, ага 260 миң сом айыппул төлөө өкүмүн чыгарган. Бажынын төрагасынын экс орун басары да коррупциянын мойнуна алып, бюджетке келтирилген зыяндын калыбына келтирүү үчүн 2 миллиард сом төлөгөн. 15 февралда Кумшагыл ишканасынын кызматкерлери Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта нааразычылык акциясын уюштурду. Алар заводдун айланасындагы абалды түшүндүрүүнү жана иштөөгө мүмкүндүк берүүнү талап кылышты. Катышуучулардын айтымында муниципалдык ишкана тиешелүү келишими бар экенине карабай 4 лицензиясынан ажыратылган. Ал эми 8 февралда кала башчысы ишканага барып, жумушчулардын ишин токтоткон. Жарык жана суу өчүрүлүп, 400дөн ашык киши жумушсуз калган. Мамлекет тараптан кысым болуп жатат. Заводдо жеке менчик жерлер да бар. Карьер керек болуп жатса, карьерлерин алышсын. Бирок иштеп өсүп келе жаткан заводду тартып алышты, деди митингдин катышуучусу. Акциянын катышуучулары алгач мэрдин келишин талап кылып, кийин заводко барууга макул болуп жөнөп кетишти. Буга чейин аталган ишкананын кызматкерлери президент Садыр Жапаровго кайрылып, заводдун айланасына маселени чечип берүүнү суранышкан. Алар заводдун ишин токтотуу аракетин рейдердик басып алуу деп аташкан. Адвокат Людмила Себельникова 24 чекиткечи басылмасында мэриядагы аткаминерлер ишкананы жабууда эч кандай документ көрсөтүшпөгөнүн, ал эми кызматкерлер имаратты бошотпой жатышканын айткан. Кийин Бишкек шаардык мэриясы Кумшагыл ишканасында кырдаал боюнча комментарий берип, геология комиссиясы ишкананын тоокен жана карьерди иштетүү боюнча бардык лицензиясын жокко чыгарганын билдирген. Кумшагыл жоопкерчилиги чектелген коомунун заводу 12-кичи районунда жайгашкан. Ал жерде темир, бетон жана курулушка тиешелүү материалдар жасалат. Заводдун иштеп келе жатканына 60 жылдан ашкан. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы Акшынын жаранынан 2 миллион сом пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу 15 февралда УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, былтыр декабрь айынын аягында Акшынын жараны облустук милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысына зордуктоо, коркутуу жана шантаж кылуу фактысы боюнча кыргыз жаранына карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок милиция кызматкери кылмышка бөгөт коюунун ордуна арыз жазылган адам менен келишип алып, Акшынын жаранынан 2 миллион сом мөлчөрүндө акча талап кылганы аныкталган. Акшынын жараны чындыкты аныктоо максатында бөлүм башчыга карата чара көрүүнү суранып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылган. Шаардык милиция тарабынан козголгон кылмыш иштин алкагында шектүү акча каражаттарын алып жаткан жеринен кармалды. Тергөөнүн жыйынтыгында акча каражатын алуу үчүн милиция кызматкери кыргыз жаранын өзүнүн жеке унаасы менен алып келгени, ал жогоруда жаранды кармоодо кылмыш болгон жерден качып кеткени аныкталган деп айтылат билдирүүдө. Иш тергөө үчүн УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына өткөрүлүп берилип, шектүү 13 февралда убактылуу кармоочу жайга киргизилди.